Саламатсыңарбы балдар? Жалпы республикалык тестке даярданабыз аттуу сабагыбызды баштайбыз. Аналогия жана негизги принциптеринин кийинки принциби жөнүндө сөз болмокчу. Силер менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Раскелдиева Атыркүл Зарлыковна болмокчу. Негизги кийинки принциптердин катары түшүнүктөр ортосундагы байланыш, себеп жана натыйжа байланышы. Алгачкы бир нерсе иштин бүтүшүнө себеп болот, андан кийин чыккан натыйжасы болот. Алгач жүп сөздөргө көңүл бурсак, ысык суусу. Ысыган адам акыры жыйынтыгында суусайт. Демек, суусаганга себеп ысык болгон, жыйынтыгында натыйжасы катары суусоо берилди. Муздак жылытуу, суук кийинүү, жылуу тердөө, таттуу жыргоо варианттар берилип атат. Муздакты жылытканда дагы жакындык бар. Туура муздакты жылытышы мүмкүн. Чыккан жыйынтык муздак кайра бир нерсе жылытса жылытышы мүмкүн. Себеп жылытканга муздак болушу да мүмкүн, жакындыгы бар. Бирок ошол эле мезгилде да карасак, В вариантында жылуу анан тердөө. Жылыган адам тердейби? Тескерисинче ысыган адам тердеши мүмкүн. Демек, бул таптакыр башка жоопко туура келет экен. Бул келбейт. Бул жокко чыгат. Ошондой эле таттуу жыргоо. Бул жерде дагы анын таттуу болсо чыккан жыйынтыгы жыргашы мүмкүн, же болбосо ырахат алышы мүмкүн, дагы бир башка нерсе. Демек, ушулардын өзүңөр байкагандай, жакыныраак кийингенге эмне себеп болот? Кийиниш үчүн эгерде суук болгон үчүн кийинебиз да. Демек, себеби суук болду, жыйынтыгында кийинебиз. Суук кийинүү жооп экен. Кийинкиси ушундай эле себеп болот, анын чыккан натыйжасы. Эгерде ишенбестикке эмне себеп болуп атат? Алдаган себеп болот. Эгер алдаса, ишенбестик пайда болот. Демек, натыйжасында, алдагандын натыйжасында ишенбестик келип чыгат экен. Ошондой эле ээрчитүү, жетелөө. Ээрчиткен, анан жетелеген. Бул башка кыймыл-аракетти күтүлчү натыйжа эмес, таптакыр башка кыймыл-аракетти маанайдагы сөздү билдирип атат. Ээрчиткен адамды ээрчитип жүрүп отуруп эмне жетелейт? Бул эмне күтүлүүчү натыйжа катары башка болуп калышы мүмкүн. Ал эми чыңалуу сүрөттө. Бул дагы башка көрүнүш. Чыңалса эле сүрөттө болушу мүмкүн деген сыяктуу берилиши мүмкүн. Бөлүк, анан толук. Бул бүтүн бөлүктүн байланышы. Ал эми чечим чыгарганга эмне себеп болот экен? Ал проблема болсо, же болбосо көйгөй болсо бир нерсе, ал сөзсүз түрдө чыгарганга чечим катары, чечимди натыйжа катары кабыл алат экенбиз. Демек, туура жооп проблема чечим болот экен. Силер менен бүгүн биз болсок, түшүнүктөрдүн ортосундагы бир нерсеге себеп болуп, анын чыккан жыйынтыгы катары натыйжаны белгиледик. Кыргыз тили менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Раскелдиева Атыркүл Зарлыковна болду. Кийинки сабактан жолукканча сак саламатта калгыла.